Боз үйдүн ичиндеги заманбап жашоо, сазга тыгылган унаа, табышмактуу көлдүн керемети, адамды көргөндө зуулдап качкан жапайы жаныбарлар, өңү менин көзүмө окшогон көгүлтүр суу жана жүрөктү толкуткан сезимдер баары бир кадрда. Бул Кел суу. Бир күнү барсаң жок, бир күнү барсаң толуп турган Кел суу көлүнүн табышмактуу табияты аны Кыргызстандын эң сырдуу жерлеринин бири кылган. Ат башынын Аксай өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3514 метр бийиктикте жайгашкан бул көлдү көрүү үчүн жыл сайын миңдеген адамдар сырттан келет. Ат башыдан конок үйлөргө чейин жол тандабасы унаада 5 саат, андан ары көлгө чейин жөө 2,5 саат, ат менен 1 саат, ал эми биздикиндей унаа менен болгону 30 мүнөт. Таанышып алыңыздар. Бул Медер байке, ал 8 баланын атасы. Кел сууну көрөм деп келген ар бир конокту ак дасторкону жылуу боз үйлөрү менен тосуп алат. Жөө баскысы келбеген бизге окшош конокторду 1994 жылкы УАЗ унаасы менен көлгө чейин жеткирип койгонго кызматы даяр. Саздак жол, унаадай болгон таштар тоо бетиндеги сыйгалак жолдордон Форсаж киносундагы Доминик Торетто же Медер байке гана айдап өтө алчудай. Тыгылганыбызга карабай кичинекей жардамы менен андан да оңой эле чыгып кеттик. Көлгө жетип эле Медер байке өз кайыгын оталтып 9-10 километр аягына чейин алып барып келем деп убада берди. Бул туристтер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк, анткени кайык айдагандардын көбү көлдүн жарымын гана көрсөтөт. Андан ары барышпайт. Бир учурда жер титирөө, тоо көчкү, жер көчкү болуп, чоң Капчыгайдын оозу тозулуп калган. Ошол жерди мөңгү суулары жана булактар толтуруп, Кел суу пайда болгон дешет. Көлдү тегеректеген аска зоолорду бүркүттөрдүн мекени деп да атап койсок жарашчудай. Бир эле чокудан бир канча бүркүттүн уясы жана ондогон учуп жүргөнүн байкоого болот. Эң кызыгы, өмүрүмдө биринчи жолу тоо текелерди ушул жерден көрө алдым. Медер байкенин курч көзү болбосо, аларды байкабай деле калмак болушубуз керек. Анан дрондун жардамы менен алардын үйүрүн көрүп, башкача толкундоолорго ээ болдум. Көлдүн аймагында аюу үңкүрлөрдү, суу алдындагы жана аска зоонун бетиндеги толгон үңкүрлөрдү көрүүгө болот. Кел суунун табышмактуулугу дал ушунда. Анын түбү акиташ, гипс, доломит сыяктуу оңой эриген тектерден тургандыктан жер алдындагы жаракалар аркылуу суу агып чыгып кетет. Кийин мөңгүдөн жана булактан жаңы суу келип кайрадан толот. Ошондуктан келердин мурун суу бар же жок экенин жергиликтүүлөрдөн тактап алганыңыз жакшы. Күндүн нурларынан суунун түсү жашылдан көгүлтүргө чейин өзгөрөт. Айланып турган аска зоолор жана жапайы жаныбарлар көлдүн сырдуу табиятына сыйкырдуу эффект кошуп, ар бир дем, ар бир кадам табияттын сыйкыры менен адамды башка дүйнөгө алып киргендей сезим калтырат. Биз келгенде күн суук эле, бирок кетели дегенде жылып калды. Жана эле үшүп атсак, эми чечинип баштадык. Ким билет, кайра бул жерге качан келебиз. Ошондуктан муздагына карабай, бир чумкуп алдым. Кээде кош керек болгон нерсени баганда кылсаш керек экен да.